Мына элдер, уруулар жөнүндө дагы айтып кетейин. Мына мисалы үчүн массагеттер Египеттен чыккан түбү 40 устун бири болгон Кетус тукумдарынын кол алдында куралып эл болгон. Каспий арал деңиздеринин боюнда байыркы көчмөн улуу геттер деп дагы айтып коюшат. Улуу деген айтылыш улуу ажыдагын титулдук кылган мезгилиндеги 40 устардын тарагандыгын билдирип турат. Кет 40 устун биринин аты. Ушу массагеттер ошол Египеттен чыккан эл. Мисалы үчүн Кыпчактар. Кыпчактарды Кыпчак уруусу Дешт Кыпчак. Кыпчак деп айтып калышы тууралуу көптөгөн окумуштуулар Жыгаштын коңулунда туулган деген жөө жомоктун негизинде айтып келишет. Бирок мен буга каршымын. Кыпчак деген аталыш жөн гана көптөгөн кылымдардын өтүүсү менен өзгөрө айтылып кеткен. Туура айтылышы Кутчуак. Чуунун тукуму ак дегенди билдирип турган сөзү менен Кутчу актар. Кутчуак деген сөздөн анан Кыпчак болуп кеткен. Чуактар, Чу тукумдары. Эми Бостон уруусу. Бостон туура айтылуусу эки адамдын улуу устун 5 менен тандын атында 5 тан Бостон болуп айтылып кеткен. Бостондор 5 менен тандын эки чоң эл болгон. Согуштарда кырылып азайып кичине урук катары ичкилик кыргыздардын ичине жашоо кечирүүдө азыркы убакта. Каңгылар. Каңгылар Кытай жеринде биздин заманга чейинки 2000-жылында 2000-жылында биздин заман белгилүү болгон уруу Каңгы, Хангхун, Хангкут Амандын баласы Хансунун элинен келип ичкиликтерге кирген эл. Хансунун элинен келген. Хангуттар Амандын тукумдары ошол Хансунун атында айтылып, ичкиликтердин ичинде ошо түштүктө жашайт каңгылар. Куткүн Ай экөө биригип Кытай, Ай обоэне Амандын баласынын атында азыркыча чейин аталышы Хансы, Хангай, Ханзы, Хангай. Амандын атында порох буларды айтып өткөн. Мына үйсүндөр. Үйсүн туура айтылышы уй сууундар. Камбар атабыздын титулдук белгисиндеги суу адамдары, кеме айдаган күн тукумундары дегенди түшүндүргөн боюнча айтылышта сакталып калган эл. Академик Бартольд айткандары боюнча Кытайда биздин заманга чейинки 2000-кылымында белгилүү болгон эл. Камбар атанын кемелери биздин заманга чейинки 1-кылымында хамам кемелери эркин сүзүп соода жолдорун курушкан. Үйсүндөр ошол камбар тукумдары болгон уй суун деген ат менен азыркыга чейин жашоо кечиришет. Төөлөс, кээде дөөлөс деп дагы айтып коюшат. Бул уруу Адо, То, адам атанын өзүнөн тараганбыз деген аталышта сакталган. Адонун До Ланды ас тукуму деген ат менен дөөлөс болуп айтылып жашоо кечиришет. Анвар Байтурк Кытай тарых жазууларында таянып байыркы бий тукумунун уруулар түркү менен бөлүнүп кеткен күчтүү уруу кытайча Тиеле, Төөлөс, Орхон Энсай жазууларында дөөлөс 40 уруудан тургандыгын билдирет. Бул ошол дөөлөстөрдүн түпкү мааниси До Ланды ас тукуму До Ландылардан Адоодон бөлүнгөн. Ошол Адоонун атын сактап кийин өзгөрүп кеткен эл тайпасы дөөлөстөр. Төөгуш күн атабыздын белгиси болгон Адо То, төө деген аталыш
келип чыккан аталыш бул төө менен до, дө, бүт ошол адам атага таандык. Анткени төө куш, төө бул адам атанын адоонун титулдук ошонун белгиси болгон үчүн алар ушул төө менен до, төө, то, бүт ушун айтылып калган. Мамлюк. Мамлюк бул өзгөрүлгөн айтылышы. Туура айтылышы мал улуктар. Маллюк, мал бул улук. Мамлюк, мал улук. Мал бул 40 устун биринин аты. Мальта, Малто. Мальта деген шаар ошол малдын атында айтылып калган. Бул ошол атланттар жер ортолук деңизине сүңгүп киргенден кийин Мальта ошол малдын атында салынып ошол айтылып калган. Мамлюктарды черкестер менен аралаштыра айта беришет. Себебинде адам атанын 3-чү баласы Чээнин тукумдары Чуу тукумдарына биригип кетишкен. Черкестер ЧРКУС болуп айтылган. Чээ тукумдары, черкестер. Бизге аябай жакын туугандар болот черкестер. Бизден тарайт. Чуу, Ча, Че үчөө бир тууган. Карабагыш багыш уруулары. Карабагыш К күн, Ра анын баласы. Ошон үчүн булар Карабагыш деп айтылып калган. Бактын атында улустардын ошол бир улусу Багустун Карабагус Багус деген атта анан сакталып калган. Бул бактын атын чакырган Карабагус деген ат менен аталып калган ушул багыштар. Багыштар көпкө бөлүнөт. Сары багыштар ушул бакка кирет. Кара багыш, сары багыш, багыштар ушулар бактын эли, бак 40 устун бир усу болгон бак. Ошон үчүн бизде ошол бак берсин, бактылуу бол деген сөздөрдүн түпкү мааниси ошол бактан келет. 40 устардын бул улуу байыркы көптү билген адамдардын тукумдары болгон. Жетигер уруусу. Жетигер деген аталыштан туура айтылышы жетигер. Жети адам гердин тукуму. Бул гер деген бул ошол эле улустардын 40 устун кыргыздын десем болот да. 40 устун биринин аты гер. Гердин атында мына Гервен соода жолун төөлөр менен чубалткан соода жолун Гервендер деген. Гер менен Вандын атында Герван дегенден Гервен болгон. Гереге, Герки, Герней ушулар Гердин атында айтылып калган. Гер деген киши бул ошол улустун бир улусу болгон. Ошон үчүн жети адам Гердин тукумдары жетигер болуп айтылып, ушул күнгө чейин жетигерлер жашайт. Найман уруусу. Най бул аял кишинин аты чакырылган уруу. Найман эненин тукумдары Амандын ырчысы болгон Ранай деген ат менен статуэткасы Москвада Илим изилдөө институтунда 53-64-20-99 номерунда статуэткасы бар. Ранайдын атын айтып калган уруу бул казак ичинде, өзбек, кыргыз элдеринин ичинде жашашат. Булар Найманмын деп жашап жүргөн эл. Ушул Ранайдын күн кызы Найдын Амандын ырчысы болгон. Ырчы өзү жанагы музыкалык эмелерди, мисалы үчүн жанагы эле жетиген аспабына окшогон, жашын хунху деген Кытайда хунху деп жазылып калган күндөрдүн күйүсү, күнкү деген музыкалык инструмент болгон. Ошол эле жанагы арфанын
Ari Fan'ın, Ari apabızın, Ari apanın fası, güyüsü degen arfadağı şol Atlantların muzikalık instrumenti, jetigen dagı şol tigi instrumentte şol Atlantlardaki Gungku dagı, Gungku'nun muna Kıtay'ın muzeyinde turat, Hunku degen at menen. Hunku dep koyuşkan, gündü bular Kıtaylar Hun degen, Gü degendi Hu degen tili gelbegendikten bular şol intonatsiyası bola alбай анан ушундай айт менен жазып калышкан. Мына Ранайдан тарагандар şu Naydın Naymamın деп жүргөндөр şu Ранайдан тарайт. Египетте белгилүү болгон Гүн тукумундагы кыз. Ошондон тарайт булар. Тувынцы, Тувын, туура айтылышы Туван. Тува аталышындагы эл Вандын аты кошулуп Тоо менен Ван, Туван, Сойрот аталган. Бул эл 12-ci кылымдардагы журт которуундагы калып калган эл. Түбү Кыргыздан десе болот да, Кыргызстан. Тула Мексикадагы Тула Ван деген атты сактап айтылып калган эл. Тула деген ошо Мексикадагы атты сактаган, кийин Вандын атын кошуп Туван, Тувындар, Сойроттор Сооуй Ра аты деген сөз менен сакталып калган эл. Хакас, бул Хак улустун биринин аты, Ас менен Ус түпкү Ас Азиз хандын, Ас Ирустун түн атын чакырган Ас жалгамасы менен Хакас аталып калган эл. Хакасты жалпысынан Хорай аташкан. Асирустун баласы Хордун атында Хорай аталып калганынын жөнү бар. Тейит туура айтылышы Тейит, Тайдын атында Таиттер кийин Тейит болгон. Бул ит породасын чыгарган, ассимиляция жолу менен каршыкырдан аргындаштырып, түлкү менен каршыкырдын ортосунан аргындаштырып отуруп чыгарган Тайдын атында тайгандар ошон үчүн айтылган. Бул Тейиттер ушул Тайдын атындагы Тейит болуп калган эл. Нойгуттар. Ной бул Кыркустун биринин аты, Кут бул күн, Ной күн тукуму дегенди билдирет. Ной ошол Кыркустун биринин атын сактап калган эл, Нойгуттар. Кут деген күндүн баласы Ной дегенди билдирет. Коңураттар. Коңурат. Кон уруусу, байыркы Кыргыздын ичиндеги кон уруулары Эфиопиядан Кондор жерде жашашкан улус Финлин элинин талкаланышы менен жер которгон эл. Көкөмөн урууларына кошулуп, Моңолдор, Көкөнүн моңолдоруна кошулуп тарайт деп айтылып калган. Бул кондор, коңурлар, Коңурат деп аттындагы аты айтылган, ошол коңурлар, кондор, ошол Эфиопияда ошол жерлердин аттары бар, булардын тиешелүү кондор деген, булар жана тас жорунун бир түрү кондор болуп айтылып калышы да ушул кондордун атында айтылып калган. Уландысы бар.